Салам достор, бүгүн бизде конокто Тилек Тилимпос мырза. 21-кылымдын адамдарындай жашашыбыз керек. Төтилгир андатыр. Кызларга жагып атыр. Кыргыз маданиятын жайылтып атат, тилин дагы жайылтып атат, плюс индустрияны дагы алдыга алып баратат да. Өзү жаратман деген сөз эмнени билдирет? Өзгөчө бир жаратмандыкты көрсөттү да. Жоктон барды кылды булар. Дүйнөнүн жүзүнүн баарына белгилүү болуп, ушул кыргыздар деп сүйлөп баштай турган деңгээлге жетет деп ойлойсузбу? Өнүгөсүз же өнүгөсүз. Жаратман деген сөз биздин гана тилибизде бар. Жок, мени адаштырып атасың. Сиздин оюңуз боюнча ушул креатив индустрияда канчалык көп акча тапса болот? Чөйчөктө турган суудай эле алдык биз, тигил жакта чалкып жатат да. Дагы бир сонун чыгаргычтардын бири болду. Салам достор, бүгүн бизде конокто Тилек Тилимпос мырза. Накта подкастыбыздын кандайдыр бир жакшы көргөн бир конокторубуздун бири. Кош келдиңиз. Кош келдик, амансызбы? Кош көрдүк сизди. Жакшы турасызбы? Барсызбы? Биз бүгүн ошол эмеде чогулуп отурабыз. Create4 деген креативдүү индустриянын өнүгүүсүнүн салым кошкон долбоор фестивалде отурабыз. Ошондуктан бүгүн биз болсо эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Бүгүн креативдүү индустриянын өнүгүүсү боюнча. Ошол боюнча сиз баштап берсеңиз. Креативдүү индустриянын өнүгүүсү десем, азыр деген жанагы өндүрүш башка өнүгүп келатат, өнүгүп келген жана өнүгө берет. Бирок бул жердеги креативдүү жана ой жүгүртүү, бир нерсени жаратуу, бир нерсени ойлоп табуу аркылуу жаңы нерсени жасоо азыр коомдун, замандын, дүйнөнүн алдында турган талап. Аны буйруса Кыргызстанда дагы өнүгүп өсүп жатканына мен кубанычтамын. Анан кийин жалпылай айтсам, бул тууралуу мисалдар көп. Айта берсек, Түштүк Кореяныкын айтсак болот, Европанын бир нече өлкөлөрүнүн айтсак болот, жана башка. Бирок Кыргызстанда кантип өнүгөт? Маселе ушунда. Менин оюмча Кыргызстанда көбүнчө түбү барып тилибизге такалат го. Маданиятыбызга, салт санабызга, өрп адатыбызга биз кимбиз? Анткени башка мамлекеттерге таанылыш үчүн биз өзүбүздүн кандайдыр бир өзгөчөлүгүбүз болуш керек. Бул өзгөчөлүк эмнеде? Бул тилде, биз маданиятыбызда, тарыхыбызда. Ошондуктан ушул өзгөчөлүгүбүздү колдонсок, анан креативдүү индустрияда кандайдыр өнүгүү баттан бат болуп баштайт. Ооба, сөзсүз. Анткени деген албетте салт сана өрп адат десек эле бурданкындай болуп эле андай эмес. Заманбап дүйнө, жаңыланган жашоо, ошонун негизинде биздин маданият менен айкалыштырып 21-кылымдын адамдарындай жашашыбыз керек. Ошол менин оюмча, ошондон чыккан бир өзгөчө ойлоп табуунун натыйжасында пайда болгон продукт, ошол креативдүү индустриянын продукту катары баалайм. Мындай суроо бергим келип жатат. Сиз азыр ушул Кыргызстандын ичинен, Кыргызстан аймагынан ушундай кандайдыр бир долбоорлорду байкайсызбы? Кыргызстан ушул креативдүү индустриясын өнүгүүгө жардам берип аткан, ошол салым кошуп аткан кайсы долбоорлорду билесиз? Маселе, мен Тентек долбоорун билем. Тентек долбоору менен иштешип алектенип жүрөм. Анын жетекчиси Жалил мырза дагы абдан мындай креативдүү, алдыга ой жүгүрткөн инсандардын бири. Ал Тилимпос социалдык долбоору, Тилимпос долбоору дагы кайсы бир деңгээлде креативдүү индустрияны. Жок, албетте. Мен эми өзүнчө бир басынды башкача кылып айтып атам да. Өзүңүз уялтып болушуңуз керек. Мен айтып кетейин. Тилимпос долбоору бул кандайдыр бир түздөн-түз ушул долбоорго, креативдүү индустрияга салым кошуп аткан долбоорлордун бири болгондо да кыргыз тилинин өнүгүүсүнө бул өтө оор тема. Креативдүү индустрия аркылуу буну ушул өнүктүргөн, мындай кандайдыр популярдуулукка алып келген долбоорлор кейстер аз. Бул өзгөчө кейс деп айтсак болот. Сөзсүз. Ошондуктан ооба. Анан кийин Накта подкасттагы ошол маалыматтык технологиялардын заманында ар түрдүү ошол платформаларда ошол маалыматты жүктөө, аны жайылтууда Накта подкасттын өзүнчө ролу бар. Мен абдан ыраазычылык билдирем деп туруп. Мактап. Анан кийин ошону айта кетпейинби? Жана Тентек боюнча баштабадымбы? Анан кийин ошол Тилимпостун түптөлүүсүндө Тентек ага чейин түптөлгөндүктөн бизге бир нече сунуштарын, пикирлери менен жардам берип турду да. Анан кийин маселе
Алар ар түрдүү мультфильмдерди тартышат, кыска метраждуу фильмдерди тартышат, башка жакшы өзүнүн продуктуларын элге сунуштады да, бирок жөн эле сунуштабай, кыргыз айдентикасы менен өзгөчөлөнүп, мындай андай нерсе Казакстанда жок, андай нерсе башка өлкөдө жок, Кыргызстандагы бар өзүнүн уникалдуулугун көрсөтүп өздөрүн тааныта алышты. Мисалы жана Кыргызстандын тарыхы тууралуу чыгарган материалдары, же болбосо Манас тууралуу тарткан мультфильмдер, же болбосо ар түрдүү биздин улуу адамдарыбыздын айткан сөздөрү тууралуу материалдары бул кандайдыр бир кезекте бул билим берүү жаатында дагы чоң салым болот, ошол эле кезде креативдүү индустрияны дагы болот. Эми кеңешин өтөйүн. Ал адамдар мындай кеңеш берди, өзүбүз дагы ошого жакындадык. Тилимпосттун жана чыгарып аткан маалыматтары чыгып азыр баага ээ болду. Биз көп эле адамга сырттан туруп жанагы жумуш менен камсыздадып деп мындай катуу сөздөрдү айтпай эле коеюн. болбосо ошол сыяктуу эпкиндери болду. Себеби Тилимпосттун посттору менен бир нече жанагы басма үйлөрү карточкаларды чыгара баштады, китепке салгычтарды чыгара баштады, плакаттарды чыгара баштады, ар түрдүү ыр жазуу тексттерибизди колдонуп маалыматтарын да колдоно баштады да, ал жанагы айтабыз го, товар, продукт труда предназначенный для продажи или обмена депчи. Ошол сыяктуу эле биз дагы кандайдыр бир товарды сунуштай алдык деп ойлойм. Анан ошондон башкада жок эксклюзивдүү маалыматтар менен сатып, андан каражат түшүп атат. Албетте бизге эмес, Тилимпостко эмес, ар адамдарга. Ушул сыяктуу мындай мисалдарды далайын айтсак болот. Ал да колдон. Ушул теманы улантып айтып кетсек, сүйлөшүп кетсек, бизде ошол сизден биз болсо кандайдыр бир долбоорлор болуп атабыз да. Сиз, мен, биз долбоорлорбуз. Бирок долбоорлордон тышкары адамдар бар. Адистер, кандайдыр адистер же болбосо ошол креативдүү индустриясында иштеп жүрген өкүлдөрү, бул ошол эле рэперлерибиз, ырчыларыбыз, дагы бир кандайдыр оюнчуларыбыз, киберспортчуларыбыз, алар дагы менин оюмча креативдүү Кыргызстанда креативдүү индустриянын өнүккөнүнө чоңдон-чоң салым кошуп атат. Ошол эле эмелер жөнүндө айтып кетсем болот да, киберспорт өкүлдөрү боюнчачы, биздин кыргыз жигиттерибиз дүйнөнүн чемпиону болуп чыкпады беле жакында эле? Сөзсүз. Анан тышкарыда айтып кетсек, Заяц деген биздин дотерибиз бар. Dota 2 оюну боюнча дүйнө жүзүнө чейин таанымал болуп, 3-чү орунду алып келген. Анан ошону эмнени айтып кетким келип атат. Биздин Кыргызстанда адамдар дагы көп да. Рэперлерибиз азыр эмеге чейин СНГ боюнча баарына кыргыз тилинде угуп баштап атпайбы? Ооба. Маселе жанагы айта кетпедиңизби, ошол рэперлердин жана ырчыларыбыздын таасири жана ошол жаратман индустрияга кошкон салымы боюнчачы, былтыр мен ошол ысып кайнап аткан ошол кездечи, айлан айын эме Ташкентте ысык дейбиз го. Ошол июлдун мен орто 15-теринде Ташкентке бардым. Ысык. Анан кийин барып олтурдук, анан кийин досум менен ал досум өзбек, анан баратсак машинасы бир нерсе болуп калып, анан кийин достун машинасына түштүк. Даңгылдатып музыка чыгып атат. Кимдин ыры десеңиз, биздин Бакырдын ыры. Анан кийин Бакырдан кийин эле Жакстын ыры кетти. Башында эми Бакырдык мүмкүн кыргыз тили тилек Кыргызстандан келиптир деп коюп койду десем, жок, кыргыздын ырлары бар экен. Ал жакта угат экен. Бир эле кезекте алар кыргыз маданиятын дагы жайылтып атат, тилин дагы жайылтып атат, плюс индустрияны дагы алдыга алып баратат да. Анан кийин таң калдым. Анан Бакырдын дагы өзгөчө эмеси, стили. Башына орусча коет же башка тилде коет, аягына башка тилде коет. Сөзсүз түрдө мындай жара турган, элге жага турган жерин кыргыз тилинде коет. Ал 2-3 сапты дагы деп жүрсө дагы үйрөнүп алат экен. Анан бул абдан сонун айкалыш, бул абдан сонун ылайыкташуу деп айтам. TikTok боюнча дагы азыр анын саптарын эстеп кетсек, Тотилагыр андатыр, жагып деп туруп, ошол Улукман байкебиздин деле, Жаксын деле, Фриман деле, мен дагы ошол окуям бар. Чет мамлекетте жүргөн болчумун, Казакстанда. Казакстанда жүрүп досторубуз менен жүрөбүз да, алар болсо
Силер кимди угасыңар десе биз Улукман апаны угабыз дейт. Кайсы ыры эң жагат десе, со мной рядом мои кыргыз. ооба Айгын казактанда да ушуну жазып койсо жакшы болот эле, со мной рядом мои казахи деп айтат турандарчы. Бирок орус тилде болсо да мен эмне айткым келип атат. Орус тилде болсо да бирок Кыргызстанды өнүктүргөнгө салым кошкондор бар. Толтура тили аркылуу кылса болот да. ооба Орус тили аркылуу кыргыз тилин өнүктүрсө болот. сөзсүз болот. Анткени Кыргызстандын эң өзгөчөлүгү көп тилдүүлүк. Бирок кыргыз тилинин негизги тил катары позициялоонун негизинде көп тилдүүлүк бизде негизги ролду ойнойт. Бирок ошол эле кезде кайрадан айтам, кыргыз тилинин негизги ролунун негизинде. Анан кийин ушул жерде мен жанагы ошо ырчылар тууралуу, рэперлер тууралуу айтып аткандан кийин сериал, киноиндустрия тууралуу ал жак биздин эми сүйлөшө турган негизги тема. Ал жерде бардык тараптан өнүгүп атабыз, көрүп атасыз. Кинолорубуз да абдан чыгып атат азыр. Сериалдарыбыз буюрса биринин артынан бири чыгып атат. Жакынкы эле чыккан жанагы сериал Мурасты көрдүңүзбү? Көрдүк да, албетте. Акыркы сабак, анан кийин дагы Агай, бул акча бир эле кезде эме дагы бар, чоочун киши мисалы. Чоочун киши бир эле кезде ал жанагы чоочун киши эме ошол эле ошол улуу адамыбыздын чыгармасынын негизинде тартылып, ал китеп окуу, китеп индустриясы дагы бул сөзсүз түрдө креативдүү индустрия. Ал жакты өнүктүрүп атат. Андан кийин кыргызча YouTube'ду өнүктүрүп атат. Андан кийин кыргыз тилин өнүктүрүп атат. Кыргыз сериалдардын индустриясын, андан жалпы алай кыргыз кинематографиясын өнүктүрүп атат. Бул кандай керемет, бир нерсенин бирине алып кеткени. Анан бул мага абдан сүйүндүрөт. Мисалы, Агай сериалы тартылгандан кийин мага аябай көп адамдар жазышты да. Ой, Тилек мырза, эме сизди деген кыргыз тилчи деп жүрсөк, көрсө Агайдын түйшүгү менен Агайдын маселелери көп турбайбы? Агай деген бул биз деген 5-6 өзүбүздүн 3-4 балабызды окутса, агайлар, эжейлер бул деген жалпы коомду окутат турбайбы деген жакшы сунуштар менен кайрыла баштады да. Анан кийин бул деген идеологиялык дагы маселелерди козгоду бул сериалдарды. Сиздин оюңуз боюнча жаратман болуш үчүн кайсыл китептерди окуш керек? Сиздин жеке сунушуңуз. Көчмөн жаратман, анан кийин О Карегим, О Дарегим деген автобиографиялык Табалды Эгембердиевдин китеби чыкты. Ошол жактадай абдан кенен көрсөтүлөт да, кантип шоронун пайда болгонун, кандай кыйынчылыктардан өткөнүн. Эме турбайбы, жазма түрүндө подкаст турбайбы? Ооба, жазма түрүндө подкаст. Өзү дагы Табалды мырза эме журналист болгондуктан чечен, чебер, сөзгө актаңдай жазган экен да, кенен жазыптыр. Анан кийин кантип ушул ийгиликтерге жетип өткөнүн көрсөтүп, анан жыйынтыгында мындай маселеге келет да. Кыргыз маданиятын айкалыштырып, ошондой эле чет элдик түрдүү андай тажрыйбаларга таянып, өзгөчө бир жаратмандыкты көрсөттү да. Жоктон бар кылды. Жумадил мырза менен Табалды мырзаларчы жоктон барды кылды булар. Мындай өзгөчөлүктү пайда кылды да, башка биздин кошуна өлкөлөрдө мындай жаратмандык жок. Ошону эске алып отуруп, ошол китепти сунуштайт элем азыркы кезде. Мүмкүн башка дагы туура батыштын, Американын башка китептерин окуйлу сонун. Бирок ошол эле кезде өзүбүздүн Кулковскийдин, эменин, Шоронун, башка биздин кыргызстандык ошол жаратмандык менен жаңы нерсе жасаган адамдардын ошол биографиясын окуп, биздин өзгөчөлүгүбүзгө ылайык нерселерди үйрөнсөк болот ошолордон. Аябай жакшы сунуш айтып кеттиңиз. Китептер боюнча мен сөз түрдө окуп чыгам окшойт. Эми айтканыңыздан өзү жаратман деген сөз эмнени билдирет? Филолог катары түшүндүрүп кетсеңиз бизге. Маселен, мен кызыктуу бир фактын айтайын. Телимпосттун биринчи атын билесизби? Биринчи атыбыз Жарат Кежи болчу. Жарат Кежи? Бул ачылыш, албетте бул эксклюзивдүү маалымат. Жарат деген сөз бул бир нерсени пайда кыл, бир нерсени жаса дегенди билдирет. Маселе иште башка, бир нерсенин үстүнөн иштөө башка, анан жаратуу башка.
пайда болгон нерсени эле иштеп кете бересиз, а жаратуу жоктон бар кыласыз. Ошол эле жума эме Эгембердиев байкелерибиздин ушул жаратман, алар жаратман деп эмнеге айтып кетип атабыз, анткени жоктон бар кылган адамдар Ооба. жаратман кылат. Ооба. Анан кийин ман деген сөз бул ошол адамды билдирет. Бир эле адамды эмес, бир нече жактарды, бир нече топту билдирет ман. Анан ошентип барып жаратман бул бир нерсени жараткан адам, бир нерсени пайда кылган адам, ошол нерсеге түрткү берген, жол көрсөткөн, итерген, түрткүлөгөн адамды баласак болот. Ал эми Кыргызстан билесиз, жаратмандардын өлкөсү. Жаратман деген сөздүн котормосу башка тилдерде толук ушул түздөн түз котормосу жок да башка тилдерде же Башка тилде жок. Ошондо бул бизде гана. Жаратман деген сөз биздин гана тилибизде бар. Анан кийин баягы мен Казакстанга барганда дагы айтып калышты, биз креатор дегенде албетте кыргыз менен казакта кандайдыр бир акцент бар го, кыйналып айтабыз дейт да. А бизде мынакей өзүбүздүн нукура жаратман деген сөзүбүз бар. Баарын түшүндүрөт. Креативити дагы итип баарын жаратман деп айтып коебуз болду. Ооба, жаратман. Кантип ойлойсуз, биздин ушул өнүгүүбүз, ушул кошкон салымдарыбыз канчалык деңгээлге чейин өсө алат? Дүйнөнүн жүзүнө бир убакыт келет деп ойлойсузбу? Дүйнөнүн жүзүнүн баарына белгилүү болуп, ушул кыргыздар деп сүйлөп баштай турган деңгээлге жетет деп ойлойсузбу? Ишенесизби ошого? Мен абдан сөзсүз ишенем. Себеби креативдүү индустриянын багыты жана жолдору өтө кең. Абдан кең. Себеби буга биздин маданий өзгөчөлүгүбүз дагы, биздин тарыхыбыз дагы, биздин жайгашкан жерибиз дагы өнүкпөй койгонго, ушул тармакты өнүктүрбөй койгонго жол бербейт. Өнүгөсүз же өнүгөсүз. Ошол эки жол. Ошондуктан биз бул тармак өнүктүрүшүбүз керек. Мен кайра жок, мени адаштырып атасыз, бирок өнүгөт. Сөзсүз түрдө бул тармак өнүгөт дагы, келечекте бул багыт кызыгууну жарата берет. Демек, биздин жанагы кыргыз кагандыгы деген сыяктуу жанагы көчмөн маданиятыбыз, жана дүйнөлүк көчмөндөр оюну дагы бул да креативдүү индустриянын бир түрү. Манас эпосу дагы ошолордун кийимдери, курал жарактары, жашоо турмушу, ошол жактагы жанагы номад деп жүрөбүз, көчмөн туризм, көчмөндөрдүн жанагы тамак аштары деген сыяктуу индустрия кайрадан өнүгөт деп ойлойбуз. Себеби ушул сыяктуу индустриялар европалык жарандарга абдан алар кызыктуу боло баштады. Бул бүт дүйнөгө кызыктуу боло баштады. Үйлөрдү үй, шаар. Окшош, бири-бирине окшош, анан алар өзгөчөлүк ишти издеп баштады. Анан сөзсүз түрдө издегенден кийин биздин Азиябызга келет. Азиянын ортоңку Азияга келгенде биз болсо Орто Азиянын арыстаны Жолборсуна келет, Кыргызстаныбызга келип отуруп, сөзсүз түрдө биздин маданиятыбызды көрүп, ушул айлана чөйрөнү байкаштырып, аларга сөзсүз түрдө жагат да. Мен деле көп байкап калам, башка чет өлкөдөн келген, башка улуттун өкүлдөрү Кыргызстанга келгенде Кыргызстанга кеткиси келбей калат экен да. Анткени силерде элдер шашпай, мындай биринчи очередь темп, көчөдө басып жүрсөз деле элдер мындай го. Эч жака шашпай. Баягы дагы бир жерден көрүп калдым, кытайлык кыргыз айым айтып атыптыр. Эме кытайлык кыргыздар менен Кыргызстандагы кыргыздардын айырмачылыгы ылдамдыкта дейт. Биз бат-баттан шашып эле жуулунуп эле жүрөбүз дейт. Кыргызстандагы кыргыздар мындай жайыраак, буйруса дегенчи, буйруса шашпай экен. Бирок ал дагы темпти жылдырыш керек, албетте аракет кылыш керек. Бирок биздин андай жагыбыз бар. Кантип ойлойсуз, сиздин оюңуз боюнча ушул креативдүү индустрияда канчалык көп акча тапса болот биздин кыргыз мамлекетибизде? Креативдүү индустриябызды өнүктүрүүнүн натыйжасында Кыргызстандын эле биз базарына эмес, биз дүйнөлүк эмеге базарга чыгабыз, дүйнөлүк рынокко чыгабыз. Орусча сөз менен жеңил жеткирсем. Анан кийин дүйнөлүк базарга чыгабыз.
ошол жактан биздин азыркы чыгарып аткан жанагы өнүмдөрдү башка нерселердин баардыгын ошол аймакка жеткире алабыз. Маселен, мен Кореяны кайра мисал келтирип атам. Алардын жана ошол атадан балага, энеден кызга, келинге келип аткан ошол өзгөчөлүктөрү жанагы креативдүү индустриянын жардамы менен дүйнөгө тарап, анан аларды алууга, көрүүгө кызыгуу пайда болду дагы. Жыйынтыгында корейлер өздөрү эмес, дүйнө жүзүндө жашаган адамдар аны сатып алууга же көрүүгө кызыктар болду. Бул сөзсүз түрдө ошол кесиптердин жана ошол багыттардын материалдык баалуулугун пайда кылды да. Мен азыр кошуп кетейин. Элдер ошо Кореянын тарыхына да кызыга баштады. Тарыхына да кызыга баштады. Анан ошондуктан биз дагы мүмкүн ошону алып чыксак, бизде деген варианттар көп да. Биз деген кыргыз, түрк дүйнөсүнө чыксак болот. Плюс биз совет заманынын дагы адамдары катары чыгарабыз. Биз деген Азия адамы, Борбор Азия адамы. Биз айтор багыттарыбыз тоолуу өлкө катары чыксак болот. Багыттарыбыз көп. Анан чыгарыш керек, алыш керек, колдонуш керек. Көл, Кыргызстанда креативдүү индустрия бул көл. Ал да колдон. Болгону биз могул жанагы чөйчөктө турган сууда эле эмебизди алдык, биз тажрыйбабызды, билимибизди колдоно турган тармактарыбызды. Тигил жакта чалкып жатат да. Ошону көтөрүп көрсөтүү бизден. Бизде эки көлүбүз бар турбайбы? Эки көлүбүз, экинчи адамыбыз, адамдык ресурсубуз. Адам, кыргыз адамы, кыргыз жараны ойлоп тапкан нерселер бул баа жеткис. Бул биздин тоолорубуздагы алтындан 100 эсе, 1000 эсе көп баалуулук баа. Баракелди деп ушул сөзгө айтмакчы болуп калды. Аббали деп. Аббали деп. Ушундай болуш керек болчу деп. Жакшы сүйлөшүп кеттик. Биз ошондо, менин оюмча, креативдүү индустрия боюнча баардыгын талкуулап салдык. Менин оюмчачы. Анан сөзсүз түрдө подкасттарды эмне үчүн көрөт? Кандайдыр бир өзүнө пайда алыш үчүн көрөт? Жаратман болуш үчүн эмне керек деген суроо пайда болот. Ооба. Жаратман болуу үчүн биз мисалы 21 мен кайра айттым, кайра 21-жылым оозума такалды да калды деген. Бүгүн мурдагыдай тааныштын, билиштин, туугандын, уруктун көп деле жардамы тийбес окшойт бул заманда. Азыр ушунчалык социалдык тармактардын, интернет тармактарынын күчү ушунчалык зор. Биз аларды колдонуп, өзүбүздүн кылып жаткан буюмубузду, жасап жаткан эмгегибизди бир эле Кыргызстан эмес, бүтүн Азия же болбосо дүйнөгө тарката алабыз. Мынакей, ошону баса белгилеп кетким келет. Ошондуктан кандайдыр бирөөдөн жана колдоо, ушинтип көрсөтүү, мындай колдоо бербейт, анан кийин мен жаялтай албай атам деген бул туура эмес да. Азыр ар бирибиздин колубузда бирден телеканал турат. Ал дагы колдон. Маселе. Экинчиден, биздин чыгарып жаткан продукциянын же болбосо өндүргөн жана тейлөөнүн башкадан өзгөчөлүгү бул сапатта болуш керек. Анын эң негизгиси касиети бул анын сапатында. Биз эгерде сапатына анчалык маани бербесек, анда завод, фабрикаларды куруп туруп, санга көңүл бурмакпыз да. Ал эми биз бере ала турган нерсе бул сапат. Сапатта 10 нерсени сатпастан, бир нерсени сатып, 10 нерседен түшкөн пайданы ала алабыз. Ошондуктан азыраак ресурс кетирип. Ооба. Ошондуктан биринчиден жанагы маалымат, маалымат маркетинг жагына көңүл буруп, экинчиден сапатка көңүл буруп, биз чыгарып аткан эмне болсун, тейлөө же өнүмбү, ошого. Анан үчүнчү нерсе бул мыкты кеңештер, билим, илим алып, ошол жак менен өнүгүү. Анткени бүгүн
бара бара адам ойлоп тапкан нерсе, адам ойлоп тапкан жаратмандыктын натыйжасында пайда болгон өнүм барган сайын баалуулугун көтөрө берет, жогорулата берет. Себеби сиз үчүн жасалма интеллект курстук ишиңизди жазып берет, дипломдук ишиңизди жазып берет, сиз үчүн контент план түзүп берет, бизнес план түзүп берет. Бул шаблондук нерсе болуп калды. Жаратмандык бул шаблондук нерсе эмес. Өзгөчөлөнгөн нерсе. Ал кан таныңан, жаныңан пайда болгон бир руханий түйүңдөгү бар нерседен жаралган өзгөчө өнүм. Ал башкада жок. Ал сенин жан дүйнөңдө бар нерсе. Ошону өстүрүп, өндүрүп, өөрчүтүп пайда кылып жатасың. Андай башкада жок, сенде гана бар. Ошону бергенде гана сен башкалардан өзгөчөлөнө аласың да. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн татыктуу билим керек. Ошол билим биз билимге муктажбыз. Кантип ойлойсуз, Тилимпоздун башкы бир максаттары, жакын жетишкендиктери жаратмандык канчалык таасир этет? Менин оюмча бир 2-3 жылдан кийин дүйнө жүзүнө тең мындай баарды Тилимпоз билип калып тургандай деңгээлге жетет деген ой пайда болуп атат да мендечи. Менде деле буюрса айтканыңызга омин. Омин деген бул адайы тилдеги биздин нормалык сөз. Арабташып кеттик. Андай маселе жок. Мен филолог катары айтып атам. Мынакей. Кийинкиси эксперттик оюм. Андан кийинкиси жанагы сиз айтып атпайсызбы Тилимпоздун келечеги? Тилимпоздун келечеги кыргыз тили. Кыргыз тилин камтып бүтүрөбүз го. Кыргыз тилин камтып бүтүргөндөн кийин Орто Азия дегенде илан келип кетет го. Мен үчүн неге биз осы аракет кылып атабыз? Макул, бул башка маселе. Сиз башка маселени айтып атасыз. Жок, кыргыз тили өнүгөт буюрса. Да. Андан кийин экинчи маселе Орто Азиянын тилдери. Орто Азияны багындыруу, Орто Азияга жетүү. Анткени казак тилине, казак контентине чыгуу, өзбек контентине чыгуу. Андан кийин барып Азербайжан, Түркия. Бул түрк дүйнөсүн каптайт. Андан кийин бизде деген постсоветтик аймак бар. Анан жыйынтыгында бүтүндөй Евразиядан чыгып туруп мына кисага деп анан дүйнөгө жетебиз. Анан кийин биздин деле глобалдуу оюбуз бар да. Менде мындай кызыктуу суроо пайда болуп калды. Ошол өзүбүздүн биздин тартылган чыгарылышта берген унутуп калдым. Ушу көп сунуштар айтат да, подкаст дегенди кыргызча эле атабайсыңарбы деп. Подкасттын кыргызчасы барбы? Которуп алабызбы? Ушул маселе боюнча дагы маселе бизде ушул кыргыз тили түзүлүп атканда негизги маселелерди карайбыз да. Кыргыз тилинде барбы бул сөз? Кыргыз тилинде жок экен. Түрк дүйнөсүн карайбыз. Түрк дүйнөсүндө мындай сөз бар экенби? Жок экен. Бизге жакын экономикалык соода саттык менен алектенген мамлекеттерди карайбыз. Барбы? Жок. Анан жыйынтыгында дүйнөнү карайбыз дагы. Дүйнөдө подкаст деген сөз барбы? Бар. Анда подкаст деген сөздү кандай болсо ошондой алабыз. Микрофонду эмне дейсиз? Таяк үн дейсизби? Үн алгы болбойт. Ал анан кийин мисалы болбойт, которулбайт. Бул сыяктуу башкалар жаратмандык менен жасаган нерсени которбойт. Анан шорону маселете тиги Германияга алып барсаңыз дагы шоро дейт. Алар башкача кылып которо албайт. Ошондуктан келгиле биз дагы башкаларга ушинтип ушундай бир нерселер жаратып, алар да бизди турайт тургандай кылып. Анан бирөөлөр ушинтип форм өткөрүп, анан кийин жасап, аракет кылып, жайылтып, анан жасаган нерселерин анан биз отуруп алып кыргызчалаганыбыз бул туура эмес. Кыргыз тилине четте келген сөздөр кандай болсо ошондой айтылат. Бирок кыргыз тилинде анын альтернативасы болсо сөзсүз түрдө которушубуз керек. Бирок мен ойлогомда ушундай сөздөр бул түшүндүрмө да. Бирок түшүндүрмөлүү сөздөрдү кыргыз тилиге которулабы? Мындай ойлонуп бир кандай совет чогулуп ушул сөздү которуш керек эле деп ортого маселе. Ооба, бар. Бул боюнча бүтүндөй терминологиялык борбор ай сайын чогулуп жана туруктуу эмеси менен, кеңсеси менен алардын жумушу күн сайын эртең менен отурат дагы бул сөз мынча тамгадан турат, мондай экен, узун экен, кыска экен, кооз экен, орой экен, жакшы экен, жаман экен, алыс экен, жакын экен, кыйын экен, жеңил экен деп ошонун баардыгын талдап отурат. Алардын жумушу ошол. Элестетиңиз. Бул дагы креатив.
Бул да жаратмандык. Элестетиңиз, карап отуруп бир нерсеге сөз табуу. Анан кийин булдай кээ бир шоулордо эмес да отуруп алып эле мынтип кое алуу эмес. Анын дагы кандайдыр бир илимий концепциясы болот, түшүндүрмөсү болот. Мен да сизге сунуш айтып элем, аракет кылып подкаст деген сөздү дагы балким котормос табылып калар деп туруп сунуштап көрсөңүздөр. Сөзсүз. Сөз түрдө анан биз дагы өзгөчөлөнүп подкастты балким бир кыргызча бир сом сөз чыгып калар. Мүмкүн. Бирок подкастта издейт да сиздерди. Эми ооба. Бирок биз даярбыз кыргыз тилин өнүктүрүп, эгер табылса өзгөрткөнү. Ооба. Жаштарга кандайдыр бир ушундай советтериңизден, принциптериңизден айтып кетсеңиз. Принцип деген кандай болот кыргызча? Көз караш. Көз караш, совет, Кеңеш. кеңеш. Көз караш кеңешиңизди айтып кетсеңиз. Маселе эгерде биз суу кандай акса ошол эле агым менен кете берсек, анда кете беребиз. Анда суу сиздин агымыңызга жардам берет. Сиз жаратман боло аласызбы, боло албайсызбы, бул чоң суроо. Эгер сиз суунун агып жаткан агымга каршы чыгып, өзүңүзчө ишенген, дайыма эле туура аң сезим дайыма бийлик, байлык, акча дейт, башка кызыктырат, бирок жүрөк менен тандап, ошого ишенип, ошого аракет жасап, ага умтулсаңыз, сөзсүз түрдө натыйжасын берет. Анткени өзүңүзгө ишенген, жүрөгүңүзгө ишенген адам гана жаратман боло алат. Жаратман баарыбызда жашайт. Болгону аны татыктуу, туура ойго тушубуз керек. Эмнени айтып кетмекмин аягында? Сизге рахмат деп айтып кетмекмин. Ушуну келип туруп ушундай фестивалга келип сүйлөп айтып кеткениңизге, өзүмө рахмат айтып кетмекмин. Келип эртемен ойгонуп келгениме. Анткени бизди ушул бир адам көрсө деле, бир адам укса деле, бирок ал ичине кандайдыр сезимдер пайда болсо деле, ошол деле мага пайда деп эсептейм. Ошондуктан баарына рахмат билдирип кетмекмин. Ошо Create Fo'на да, Жаратман 4 рахматымды айтып кетмекмин. Демек, Жаратман өлкө бололу, жаратман эл бололу, жаратман нерселерди кылалы, күч биримдикте, чогуу бири-бирибизге конкуренция сезбей, атаандаштык кылбай, чогуу бир багытта жүрсөк, сөзсүз түрдө аягы мол болот деп сиздин сөзүңүздү колдонуп айтып кетейин. Кыргыз тил сөзү сизден уккан сөзүндө. Ошондуктан рахмат сизге да бир жолу. Бул дагы бир сонун чыгарылыштардын бири болду.